Салам достор. Кайрадан эле силер менен кыргыз тил сабагы. Тамаша, англис тил сөзсүздүрдө. Анда эмесе бүгүн lay, lie. Алардын айырмасын үйрөнөбүз достор бүгүн. Lie же lay. Кайсы жерден кайсыны колдонобуз? Lie сөзүнүн эки мааниси бар. Биринчиси жатабыз. Эгер силер чарчасаңар, I'm tired, I will go lie down дейсиңер. Же болбосо силер калп айтып атсаңар. Калп айтканды lie дейбиз. You are not tired, don't lie to me деген мааниде колдонсоңор болот достор. Анда эмесе кайталайлы. I am tired, I will go lie down. I need a sleep. Же болбосо You are not tired, don't lie to me деп колдонсоңор болот достор. Экинчиси lay. Lay. Бул эмне деген сөз? Lay этиши бир нерсенин үстүнө коюуну билдирет. Мисалы, менин китебим, туурабы? Please, lay this book on the table. On the table эсиңердеби? Үстүнө, туурабы? Бир нерсенин үстүнө коюу. Or силер айтсаңар болот. Yes, I laid your book on the table. Түшүнүктүү достор, эң оңой. Анда эмесе достор, бул сабактын силерге пайдасы тийди деп ишенем. Силер lie же lay деген сөздөр менен кандай күлкүмүштүү окуяларга кабылдыңар эле, ошону комментарийге жазгыла дагы кандай сабактарды көргүңөр келип жатат, ошону дагы жазганды унутпагыла достор. Анда эмесе Стадидон командасы силер менен коштошот. See you later. Bye bye. Give me some love.